أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Taala barыңыздардан ниетіңіздерді, тілеңіздерді, оразаңыздарды қабыл қылсын. Барыңыздарға рахмат, разышылық, сіздердің дуаңдарымен жақсы Құдайға шүкір. Құдай Таалам кішкене сынма берген екен, жақсы болып қалды Құдайға шүкір, алхамдулилля. Эми туғандар, біздің бүгінгі темамыз ошол ораза қадіртін жөнінде екен. Эми мына ораза башталғанда эле бізде суроолор көп болып келатат. Кейбіреулер бар да жаш балдардың суроосын берет да туғандар. Жаш балдардың суроосын берет. Жаш балдардың суроосын берет. Эми башында 3 күн, ортосында 3 күн, акырында 3 күн кармап койсо болобу? Мен эми жаңы карма баштап аткан адаммын деп суроолорду берет да. Эми ал болот негизи, ал жаш балдар үчүн. Мисалы, мына 1-чи класс, 5 жаш, 6 жаштагы балдар үчүн болот да. Башында 3 күн, ортосунда 3 күн, аягында 3 күн. А чоңдордук кичине айырмасы бар, бир аз эле, бирок окшош эле. Башында 10 күн кармап койсун, ортодо 10 күн, акырында 10 күн кармап койсун, ошол жетет. Ошол бирдей болуп калат, жеңил эле ал. Кыйын деле эмес да негизи, а? Ошону суроо бергендерге ошонтип айтып коюңуздар силер дагы. Эми Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун." О иман келтиргендер, силерден мурдакыларга ошо ораза парз болгондой эле силерге дагы парз болду. Мүмкүн ошо таква болорсуңар деп туруп, эмне оразанын артынан эмне келди? Таквачылык деген нерсе келди. Таквачылык. Таквачылык деген бул эмне? Ошо Кудай Тааладан коркуу деген. Таквачылык деген бул Кудай Тааладан коркуу дегенди түшүндүрөт. Эми оразада биздегилер ойлойт да, тамак жебесем болду деген ой бар да. Ашкызан менен ораза кармаш керек деген ой бар да. Жок, андай эмес. Ашкызан менен ораза кармайбыз туура. А бирок бул жерде эмне? Ошол тамактан тыйылгандан кийин кулакты да тыйышыбыз керек. Тамактан тыйылдыкпы? Кулакты да тыйышыбыз керек. Жаман сөздөрдү укпай, ушак куубай, мисалы кол менен мисалы, суу ичпей, пиво ичпей, тамеки тартпай дегенде, бүт барысынан кол менен да ораза кармаш керек. Бут менен да ораза кармаш керек. Көбүнчө ошол эмне? Мечитке каттаганга аракет кылыш керек экен оразанын себеби менен, дискотекага же бир башка жака эмес, баягы жерде. Буттун дагы оразасы бар. Көздүн дагы оразасы бар. Көз менен мүмкүн болсо оразада бир жок дегенде Куранын кыргызчасын окуп чыгайын, же бир пайгамбардын өмүр баянын окуп чыгайын деп туруп бир ошондой эмелерди, же болбосо ошолго окшогон бир пайдалуураак бир телекөрсөтүүлөрдү көрүп, кыскасы эмне? Ошо көз менен дагы ораза кармашыбыз керек туугандар. Эми негизи бул оразада эң жеңил ораза бул тамактан тыйылуу экен туугандар. Жейсиңби? Жебейм. Ичесиң? Ичпейм. Оңой эле экен да, жөн эле тыйылсак болот экен да. Эң кыйыны гыйбаттан тыйылыш кыйын экен да. Тилдин оразасы кыйыныраак экен да. Бирөөнү ушактап коет экенсиң, баягы жерде, же ошону угуп коет экенсиң, бирөө укпайын десең дагы угуп тур, деп уккандан кийин жооп беришиң керек да баягы жерде. Карасаң, ошол себептен сен тилиң менен дагы кулагың менен дагы ораза кармашың керек дейт да. Бул оразанын негизги эмеси ошол. Ошондо таква болот экенсиң да. Таква дегенде эмне? Сен Аллах Тааланы гана эстешиң керек да. Аллах Тааланы мактаган сөздөрдү угуп, Аллах Таала жөнүндөгү нерселерди көрүп, ошону окусаң, ошондо кичине таквалык пайда болот экен да. Анткени баягы ойлоно бересиң да, мисалы бир жаман нерсени көрсөң, аны ойлоносуң да, адам болгондон кийин жинди эмеспиз да биз, туурабы? Жинди болбогон экен ойлоносуң. Ошого жакшы нерсени көрсөң, мисалы, позитив болсо, сен дагы жакшы ой пайда болот экен да. Негативти көрө берсең, сен дагы негатив болуп калат экенсиң да баягы жерде. Раматулла Чубак ажы айтат, баягы бир окуганда 3-4 катар окуй берет эле го. Эми экөөсү чогуу окуп группалаш болгондо, Ниматулла дос дейт. Көзгө көрүнгөн нерсени окуй бербеш керек экен дейт. Мен чай ичип отуруп дейт, бир газетаны окудум эле дейт, бир негатив нерсе жазылган экен, кечкичен ойлондум дейт. Ошо баягы эмне болду экен дейт. Көрбөйсүздөр, ошого осуңардай эмне? Оразада жок деген тыйылалык ошондой нерселерден. Эми Кудай сактасын, эгер бир тыйым андай нерселерден тыйына албасак, Кудай Таалам мажбури таква кылып койсо эмне болобуз? Мажбури такваны билесиңерби? Дүлөй кылып койсо эмне болот эле? Туурабы? Алла кулагыңды алып койсунчу мисалы. Арга жок укпайсың да сен. Арга жок таква болуп каласың да баягы жердечи.
Allah Taala tilingni alıp duduk kılıp koysunçu. Argaca takva olasın da bayağı yerde. Kuday satasın annen neteden. Şimdi oşondalar körüp yatazım ki. Adımdan bizim işte Kudaga şuur oşol ne? Kulak ukpagan, süyle albagan bir tuğanlar menen 2 aydan beri işteşip otabız. Bayakçılar. Hiçbir meçhte şart yok eken Allah'argaça. Kelip jönele sүйünüp bayağı жерде. Adır misалы Kur'an okutu başladı. Adır 7-8 tamga okup kaldı bayaklarçı. Düştü çınık takva adamlar da bayağı жерде. Kuday Taalam bir süygen pendeleri de içi dışı birdeyin, jaş balıday tüp düşünüp etkende neni aytsan karasaňar. Tamgany okanda jönele kollary menen müntip okuyt eken Kur'an'da açıp alıp bayağı жерде. Karasaňar inşallah bizim meçhitte Allah'ın atayın bir meçhler bölüp berdik. Oşollar kelip turadır Kur'an'ды үйrөнüp atat tuğanlar. Aya takva. Men aytam da sizler Kuday süygen pendesiňer. Kuday Taalam sizlerdi beşke kirgizet desem, nege bizge murda eşki mıntip aytkan emes deyip baykuşlar. Karasaňar. Sen bir aytıp koyup da invalidler beşke kirmeyt dep koyup durdu Allah'argaç. Karasaň ümitini üzüp koyup durdu. Men aytdım, "Jok, sizler beşke kiresiňer." Antkeni Allah Taalanyň oşol hadisi kudusinde keler. Egerde men pendemden 2 süýüktüsün alıp koýa turgan bolsam, anın ortuna 5'ti berem degen. Al 2 süýüktüsü bul 2 közü degen. Oşonda Allah Taala kaysi bir pendeme kıyınçılık bersem, kaygı, kapaçılık bersem, oğru bersem, jok degende koluna tiken sayılsa, oşo tiken sayılsa, oşo kadar sabır kılsa künösün keçirem degen. Siler oşol janakı közü azizdege okşoş ele, siler dagı beşke kiresiňer. Kantip deyip. Silerden eki süýüktür nesiňer Kuday Taalam alıp koyup atpayby desem, kaysi nese? Tiliňerdi alıp koydu desem, "Mo, süýle albaýbys." Kulağыңarda oldu desem, "Ben kulağınızda alalım." Mına silerden iki süýüktüňerdi alıp koygan. İnşallah beşke kiresiňer siler. İnşallah siler menen men beşke kirem deyim da bayagılardaçı. Menden burada beşke kirip ketseňer, meni kişini estep koýurlar dep koýan bayagılardaçı. Karasaňar, oşonda. Emi oşoňarda aýtýanlar bu jerde emne? Biz orozda takwaçylykka tarbiýalayt ekende bizdiçi takwa boluşubuz kerek. Egerde biz takwa bolbosa Kuday Taalam majburi takwa kılıp koýuşy mümkünmü je mümkün emesmi? Oýlaňyzlarçı. Kuday saktasın. Oşondan kendiler tuğanda jokunda orozodan paydalanyp ne? Jaman neseni körböy, jaman sözlerdi süýleböy, jaman nesler ruh bayla koýalyçy. Men keçe de oşolar bilen oturup aýtdym da, "Siler takwasyňar, şunçalyk takwasyňar, sebep orozo bizde takwalykka tarbiýalayt da. Eç neseni ukpasaňar, süýlebeseňer, biröwdi gıйбат kılbaýsyňar, siler takwasyňar" desem, biröwsi aýtdy, "Jok, biz da özara gıйбат kılabys bir-birimiz" deydi. Bayağı жерде. Biz ele bir-birimizi uşaqtaýbys deyip bayağı жерде. Biroq silernikini ukpaýbys da deyip, siler süýlegenlerdi ukpaýbys, silerge arlaşa albaýbys deyip, biroq özara biz ele gıйбат kılabys dep koýdy bayağı жерде. Emi tuğandar orozada kebir tartipler bar da. Misal bizde ata-babalarımızdan beri bizi tarbiýalap kelgen ata-babalarymyzdyn bir adebi bar da. Misaly sen deyip köçede tamak jebe dep tarbiýalayt. Baýkaýsızdarby? Oşonda aýtyp ele bizde. Aytıp kelgende köçede tamak jebe deyip. Misal biz jaş kezibizde köçede tamakty köterip jebegin. Sen koşunlaryň baldaryna közü güýdü kılıp turup mындай maktanbagın. Bolbosa körsetip kelseň aga dagym bergin. Eger berbeýsiňmi üýde oturup je dep tarbiýalaçy da bizdiçi. Karasaňar ata-babalarymyz kanday bir tarbiýalap kelgen. Emi bul jönöke oroza emes wagtda oşondoy da. A orozada takыр ele köçede jebeşibiz kerek da baýak jerde. Daç kerek bolsa üýde jese dagы eşikden koroga çykmasdan mümkün bolsa, kerek bolsa terejeni jaba alyp turup jegile deyt da baýak jerdeçi. Karasaň jaş baldary da. Se oroza aýy da. Oroza aýdy urmatlaşybys kerek. Oroza karmagan adamdardy urmatlaşybys kerek. A bizde kanday? Sen orozasyň da, sen jebeýsiň da dep közüne körsetip tamak joldy. Sen orozasyň da dep turup tamek tartyp otur. Karasaň bul. Kanday bul? Sыйлabasdyk. Adepsizlik da bulçu. Misalı men oroza karmadım. Janımda bu ekөөsü tamak jeyip oturат. Adamın şilekeyin ağızıp, oşondan ne? Men sabır kılam Kudaga şu, sabır kılam. Sabır kılganym üçin Kuday Taalam maga eselep soğup durdu beret eken da. Biroq tigilerge eselep күнөөнү берет eken da, karasaňar. Eki ise күнөө жазылат. Negi? Birincisi oroza karmagan jok özleri, ikincisi Ramazan ayını hurmattagan jok. Oroza karmagan adamды hurmattagan jok. Karasaňyzlar, berele jaş ol, berele jerde ötüp atat. Biroq ekөөsünde iki başka iş, iki başka soğup je күнөө жазылат da. Misal karasaňar, oroza karmagan adamdy dele күнөө ötüp atat. Oroza karmagan adam dele күнөө ötüp atat. Bugün 17 gün ötüp ketdi. 17-18 gün ötüp ketdim mi? Vakt bilinmeydi.
Бирок эми элестетип көргүлө, эртең ошол өткөн күндөр кантип биздин күбөлүгүбүзгө өтүп берет. Аллахым ушул пендеңди тозокко салбаган. Анткени мен муну тамактан тыйдым, суусундуктан тыйдым деп туруп, бизге орозо шафаат кылып берет экен да наркы дүйнөгө барганда. Карасаңар, орозо кармагандарды болсо, аларга тескери күбөлүк өтүп берет. Аллахым шуну азаптай бер, себеби бул мени сыйлаган жок. Тыйылгын десем мени уккан жок, орозо кармаган жок. Муну тозокко сала берет экен да, карасаңар. Ошондон эле тескери болуп калат экен да. Кудай сактасын. Кудай сактасын. Ошол жагын карайык тугандар. Эми орозодо кээде бизде ушундай бир суроолор болуп калат тугандар. Ал суроо кандай? Мисалы мен эрте менен турсам дейт, убакыт өткөндөн кийин сууну ичтим дагы оозумду жаап ниет кылып алдым дейт. Ошол кандай болот деген суроолор көп болуп атат да бизде акыркы күндөчү. Эми бул орозодо эрте менен саат мынчада, мисалы 5-те жабылыш керек болсо, мисал катары керек болсо 5 минут эрте жапканга аракет кылыш керек болот. Уктап калдыңбы? Болду. Оозду бекитип ошол ойдон кете бериш керек экен баягы жерде. Себеби мен 1 ай орозо кармайм деп ниет кылгам, ошол ниет өзү жетет. Анткени бизде орозодо мен былтыркы карызымды кармайын деп карызыңды ниет кылсаң деле быйылкы орозонун эсебинен өтүп кете берет да. Себеби бул парыз да. Ошондой эле эрте менен турганда убакыт өтүп кеткен болсо сууну ичсек, анда биз 1 күн карыз болуп калабыз. 1 күн карыз кармап беребиз. Көрбөйсүзбү? Эгерде мисалы орозодон эрте менен саалыкка турдук, анан түштө мен бүгүн бирөө чакырып калды эле, той болуптур деп туруп оозду ачып алсаң, анда уже штраф. Бизде каза, анан штраф деген нерсе бар. Мисалы кейлер бар да, мисалы тиши ооруп докторго барса, оозуна дары чачса, тамакка кетип калды. Орозонун урматы үчүн кечке чейин орозосун толуктай берет, бирок 1 күн ошонун казасын кармап берет. Же болбосо кейбир такыбалар бар да, орозодо таза такып алып, деп дараталат, тамагынан кетип калат. Анда деле уже коркунуч бар да, тамактан кетип калыш. Эгер кетип кала турган болсо, ошондо 1 күн казасын кармап берет. Эгерде бирөөлөр тойго чакырды эле деп оозун ача турган болсо, бунун 61 күн болот тугандар. 61 күн. 1 күн ошонун казасын кармайт, 60 күн штрафын кармап берет. 61 күн. Кудай сактасын ошол нерседен. Эми ошол нерсени мен сиздерге кичине түшүнүктүүрөөк болсун үчүн жалпак тил менен түшүндүрүп берейин. Мисалы, эрте мененки эмени бир аз кечигип калыпмын, турсам, убакыт өтүп кеткен экен, анан суу ичтим, анан тамак жеп алдым дагы, анан оозумду жаптым дегендер бар. Анан кечинде мен оозумду ачып эле карасам, уже дагы 5 минут бар экен, эрте ачып алып турмун дегендер бар да. Мисалы да, сиздер самолетко билет алдыңыздар. Самолет саат 3-те учуш керек. 3-тен 5 минут өткөндө барсаңыздар самолетти таба аласыздарбы? Жок да, ал уже учуп Казакстандан даш кетип калган болот, мисалы учуп баягы жерде. Ошол себептен бизде эмне регистрация эртерээк башталат го аэропортто. Ошого ооз жапканда дагы эртерээк жабыңыздар тугандар. Жок, именно ошолукта жабыш керек деп. Керек болсо ошону бизде кээ бир алымдарыбыз айтат, сен оозуңда тамакты салсаң дейт, адам айтылса ошону кайра чыгар дейт баягы жерде. Биздикилер болсо турсам убакыт өткөн экен, бир стакан суу ичип оозумду жаптым дейт. Жок, алдай кетпейт. О самолеттен калып кеткенсиз же, сиз жете албайсыз баягы. Андан кийин кечинде эрте ачып алдым дегендерге да, мисалы самолет конгондон кийин түшүшү керекпи, же ага чейин секирип түшө алабызбы? Бул ошого салыштырып көрүңүздөр өзүңүздөр деле. Самолет конгондон кийин чыгасың да самолеттен, туурабы? Кон эле кантип чыгасың сен? Демек, ооздашар боло элек жеп алдыңбы, сен же 1 күн карыз кармап беришиң керек да баягы жерде. Ал орозо эсептелбейт да баягы. Эми туугандар, орозо боюнча Ас-сауму жуннатун дейт. Орозо бул калкан дейт. Адамдар десе орозо менен тозоктон калкаланат дейт. Өзүн тосот дейт. Өзүн тосот. Мисалы Хазирети Алинин сөзү бар го. Менин эң жакшы көргөн ибадатым жайдын ысык күнүндө орозо кармоо деген да, карасаңар. Хазирети Алинин сөзү. Эң бир нафсиге каршы турган жер экен да. Жайдын ысык күнү орозо кармаган ушунчалык мага жагат дейт да. Эми Кудайга шүгүр, ал убактар өтүп кетти, Ал убактар өтүп кетти. Азыр эми
Ошол убакта жайкысын, мисалы 5-6 жыл мурда жайкысын орозо кармагандар аз эле. Жок, кыйналам ал билдим. Бирок Кудайга шүкүр күн салкындаганга Кудай Тааланын ырайымы орозо кармагандар көбөйдү да. Ансыз деле ачка жүрөт экен кечке чейин. Орда кармай эле коеюнчу деп туруп, ошону шылтоолоп болсо да ордо кармагандар көбөйдү да. Кудайга шүкүр дейсиң да баягы жерде. Ошол менен кармап кетсин эми. Пайгамбарыбыз ошол айтып атпайбы? Орозо бул калкан деп. Калкан дегенде орозо кармаганда биз тамак аштан тыйылат экенбиз. Анан эмне? Баягы шахватты да тарбиялайт экенбиз да. Шахват деген бул каалоо деген сөз да. Шахват эмне? Күндө торт жегиси келет. Шашылык эле жегиси келе берет да, шахватыңа жөн койсоң, каалоого койсоң. А бирок бул жерде эмне? Орозодо биз каалоону тыят экенбиз да, баягы тизгиндеп, жүгөндөп туруп ошону эмне тарбиялайт экенбиз. Бұл ең ибадаттардың төрөсү екен да, орозо. Ошол себептен пайгамбар айтат, "Я маашара шабаб, о жигиттер" дейт. Кимиңердин мүмкүнчүлүгүңөр болсо, үйлөнгүлө. Мүмкүнчүлүгүңөр болбосо, орозо кармагыла дейт да, баягы жерде. Анткени орозо кармаса жаштар качан ифтар болот экен, качан оозашар болот экен деп тамакты ойлоп калат экен да, кыздарды ойлобой калат экен да. Көрбөйсүздарбы? Ошол себептен пайгамбар эмне дейт? Жаш жигиттер, силер мүмкүнчүлүгүңөр болсо үйлөнгүлө, мүмкүнчүлүк жокпу? Көбүрөөк орозо кармагыла деген да. Көрбөйсүздарбы? Орозо эмне? Биздин шахватыбызды тарбиялайт экен, шахватты тыят экен туугандар. Эми кыяматка барганда орозо менен Кур'ан инсанга шафаат кылат экен. Аллахым, ушул пендеңди сен тозокко салбагын. Анткени мен муну тамактан, суусундуктан мен тыйганмын. Бул менин буйругумду аткарган. Мага уруксат бер, мен ушуну шафаат кылайын дейт экен да. Экинчиси бул Кур'ан дейт. Аллахым, ушун сен тозокко салбагын. Мага уруксат бер, мен ушул пендеңди мен шафаат кылайын. Анткени мен түндө уйкунан тыйганмын. Уктабастан Кур'ан окуган, мени окуган деп туруп, Кур'ан менен орозо шафаат кылат экен кыямат күнү. Көрбөйсүздөр. Бирок биз Кур'ан окуп атабызбы? Ошол суроо да. Жок дегенде орозодо Кур'ан окуганды үйрөнүп алалы. Мындай адам аракетине жараша туугандар. Эгер аракет кылсаңдар, бир жумада Кур'анды үйрөнсөңүздөр болот. Аракет керек да. Аракет кылсаңдар эле барса болот. Маймылдар мотоцикл айда үйрөнүп атат го. Аюулар велосипед тебип атат го. Кантенен биз үйрөнө албайбыз баягы жерде, туурабы? Күнүгө бир тамгадан жаттасак, 28 күндө 28 тамганы жаттап коет экенбиз. Бир айда кечиксек, бир айда үйрөнсөк болот экен ошондочу. Кантип бир күндө бир тамга жаттай албайбыз. Кеңдеп тургандар. Азыр ошол Кур'анды үйрөн эле ордон шылтоосу менен үйрөнгөндөн кийин, ордон кийин деле ошол Кур'анды биз окуп жүрө берет экенбиз. Эми бир сахаба пайгамбарга келип туруп, "О пайгамбар, о Расулалла, мага бир ишти буйргун, ошол ишти буйрса мен аткарайын, мага ушунчалык бир Аллах Таала пайдалуу кылсын ошол ишти" десе, пайгамбарыбыз орозо тут. Орозого теңдеш эч бир жакшы иш жок деген экен да. Карасаңар, сен орозосуң да, орозо тутканда тамак жеп, "Жок, мен орозомун." Деп бирөө гыйбат кылса, "Орозом бузулуп калат" деп туруп гыйбат кылбайсың да баягы жерде. Кыскасы, теңдеши жок ибадат бул эмне? Орозо экен, жакшы иш экен да. Себеби бир ишти үйрөт, ошол ишти мен аткарсам, Аллах Таала мага бир жакшылыктарды берсин деп сураганда эмне деди? Орозо деди. Анткени орозого теңдеш бир жакшы иш жок экен туугандар. Демек кыяматта орозо менен намаз бизге эметет дедик. Эми адам баласынын иштери орозодо, орозо эмес, жалпы эле убакытта 10дон 700 эшеге чейин көбөйөт экен да. 10 эседен 700 эшеге чейин көбөйөт. Анткени Аллах Таала Кур'анда эмне дейт? "Ма жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха." Ким Аллах үчүн бир жакшылык кылса, 10 эсе сооп берем дейт да. 10дон 700 эсеге чейин көбөйөт экен да. Бир гана орозонун сообу эсепсиз экен да. Буга канча сооп жазылышын бир Кудай өзү билет экен. Кудайдан башка эч ким билбейт экен муну.
Себебі башқа іштерді періштелер жазады екен, бірақ оразаны Құдай біледі екен. Анткені мысалы да, оразасың ба десем, бұл бір туғаныз, оразам деп қойшы мүмкін. Ұялғанынан да. Мүмкін ораза емес. Тура ма? Елдің арасында сұрасам, оразасың десем, оразам деп қойшы мүмкін. Бірақ беті шымырап кетеді өзіне, бірақ бізге сезілмеші мүмкін да. Мен оразам деп қойшы мүмкін. Бірақ ораза емес та. Бірақ адамдардан жашырды, ораза емес екендігін. Бірақ Құдайдан жашыра албайды да. Ошол себептен Аллах Таала не дейді? Бардық амалдарға өзі үшін дейді, ошол періштелер жазады, бірақ оразаны мен үшін қармайды, оразаны соғын мен жазамын дейді. Қарасаңыздар. Мысалы адам мынау жерде қанша адам отырамыз? Бардығымыз оразасыңар десем, арада бар мысалы билинет да, ораза қармаған емес. Оразасы алхамдулилlah деп қоя береді да, сен уялады да жанындағылардан. Оразамын деп қоя береді. Біз билебейміз, біз ораза екен деп қоя береміз, бірақ Аллах биліп тұрады да, ораза емес екендігін. Бірақ ораза екендігін Аллах Таала біледі. Ошол себептен ораза қармағандардың соғын бір ғана кім жазады екен? Аллах жазады екен. Оразаның соғы есепсіз дейді да. Ошол себептен пайғамбар не деді? Ораза қарма деді. Сен оразаға теңдес жақсы іш жоқ екен да. Аллах өзі береді екен оразаның соғын. Эми ораза екі дүйнөнүн бактылуулугуна алып барат экен да. Ораза кармаган адам екі дүйнөдө бактылуу болот дейт. Канча? Екі дүйнөдө. Бирөөсү бул дүйнөдө, экинчиси наркы дүйнөдө дейт. Бул дүйнөдө мисалы Кудайга шүгүр мусулманбыз, алхамдулилlah. Намаз окудук. Намаз окуган адам не дейт? Инна салата танха анил фахшаи вал мункар. Албетте намаз жаман ыпылас иштерден тосот дейт да. Намаз окуган адам кой мен бирөө гыйбат кылбайын, жаман сүйлөбөйүн, сөгүнбөйүн деп туруп жаман иштерден тостук. Эми оразага келгенде жакшы иштерди деле жасабай коет экенбиз да. Нан халал да, адал да туурабы? Адал болсо деле аны жебей кое беребиз кеч-кеч. Карасаңдар. Демек бул жерде эмне? Ошонун баарын отказ берет экенбиз да. Баштатабыз кеч-кечен. Кешинде Аллах Тааланын берген байлыгы, ошо сууну ичкенде ушунчалык бактылуу болот экен да адам аяк жерде карасаң, сууну ичип, мисалы жүзүмдөн жеп, тамактан ичкенде ушунчалык бир адам бактылуу болот экен, оозду ачканда. Кечке ачка жүрдүк да, Анан бул биринчиси. Андан кечинде тарак окуганда ушунчалык адам бактылуу сезет экен да өзүн. Карасаңар, мисалы оразаны кармадым, алхамдулилlah деп туруп, өзүм Куран окуй албасам дагы, жок дегенде имамдын артына туруп, Kur'an'ı talıq okuğanda soğupqa жетişет, Allahu Akbar deyip imamın altında turup taraq okuğanda şunday bir rahat, bir baqıt bolat eken da. Baqtılı bolat eken adam. Bu birincisi. Ekinçisi, narkı dinlege barganda beyişke kirgende baqtılı bolat ekenmiz da bayaq jerde. Beyişke kirip, oşol jerde beyiştegi Allah Taala'nın bizge dayardap koygan bir mömölöründen bir beyiştin nematlarından jegende oşonda baqtılı bolat ekenmiz da. Oşol sebepten ne? Oroza iki dünyanın baktılılığın tartılaydı degen oşol tuğanlar. Birincisi bul dünyada dedik, ikincisi narkı dünyada. Yemi oruza karmagan adam bilesler. Oruza karmagan adam bilesler. Tüşten keyin oğuz jittanıp başlaydı. Oğuz jittanıp başlaydı. Oşol aytат bizde şeriatda hadiste keledi. Bayaq oruza karmagan adamın oğuzundan çıkan jağımsız jit Allah Taala'nın astına atırdan da jiturak bolup jetet deydi. Jiturak bolup jetet deydi da. Biroq oşo sebepten mına bizde emne misvak meni tazalasa ruhsat ele. Misal başka mazhaplarda asırdan keyin tazalabagıla oşo jit çıga bersin dep koyat. Biroq bizde Hanafi mazhabında böle berет. Asırdan keyin dele tazalasa bolat da bayaq jerde. Misvakta tazalagan bolat. Biroq negizi şeriatımız boyunca misvak erkekler için bilesizler ha? Erkekler misvak tartış gerek. Sağız bul ayallar için. Ayallar sağız çaynasa bolat da ruhsat verip. Bizde erkekler sağız çaynalar koy ayallar okşalar. Oşal töremesin dedi. Adepten emes. Şeriatta bizde ruhsat verir. Kaçan misalı piyaz yavasan başka yavasan oşonda eşinge körsetpey uyda yaşırınıp sağızды çaynap taşlap turandan çıkış gerek da bayağı жерде. Erkekler misvak taşta bolat da. Misvak erkekler için, sağız kimler için? Ayallar için de. Hem özünler de elestet görmüşler. Erkekке bir ыңғайсызға canım. Allah dost, жақсы бол. Devamlı misal sağız çaynap dursan bayağı jerde. Oşol ne eken? Bul ayallar için de tuğanlar. Oşoğa bizde ne? Misvak tartış gerek. Erkek bir erkek misvak tartış gerek. Peygamber de aytат го. Eğer de menin ümmetime oğur kelbegende
Men her bir namazda misvak tartma деп айтмақмын дейді да. Бірақ misvakты біз мынау сайыс тарқағаннан кейін эле билип баштадық. Ага чейин жок эле да misvak. Туурабы? Misvak жок эле. Бірақ мен билем, ошол мен 89-жылдар намаз окуп баштадым да. Ошондо намаз окуп, орозон ошол жылдар кармап баштагам. Уже бир айланып кайра келип калыптыр да. Ошондо биздики ошол марттарда баштасак керек. Ошондо менин бир кошунабыз бар эле, дайым такай намаз окуган киши эле, бир 80ден ашык каза болду да. Ошол дарат ала турган жер бар. Туалеттин жанында дараткана. Эми жашпыз да биз, оюндап ошол жерге кирип калсам, дарат ала турган жерде жанакы мылтыктын, окторун салган эмелер бар го. Ошол жерге жыгачтарды салып койчу эле да, 2-3 жыгач. Алмадан, алчадан жыгачтарды салып койчу эле. Бул не деп таң кала берет элем да. Кийин мен динди окуп, түшүнүп, намаз окуп, misvak деген нетен окугандан кийин байкасам, ошол азыркыдай misvak жок да мурда. Ошол misvak экен көрсө, ошол аксакалчы дарат алганда элестетип көр, ошол жерде тишини тазалайт экен. Карасаңыздар, ошону амал кылчу экен да, ошол аксакал. Карасаң. Азыр эми Кудайчы бизде misvak сатылып калды, бар бизде кенен эле. Бирок ал деле мисалы баарынын колунан келер, дайыма misvak ала бериш. Мисалы misvak бир 5 күндө түгөйт да бирөөнү. Карасаң, анан ошол misvak менен тишти тазалаган жакшы орозоду. Бирок зумный паста менен ооз жууганда бул тамактан кетип калып коркунучу бар. Ошол себептен эмне бул ооз жапканга чейин жууган жакшы дейт да. Анан ошол бир стоматолог врач менен сүйлөшүп отурсам, шотка экөө болуш керек молдоке дейт. Неге десем, бирөөсү жумшак, бирөө катуу болуш керек дейт. Бир-эки күн катуу менен жууп, анан жумшак менен жууш керек дейт да. Мен айттым, бул бизде шариятыбызда бар да десем, кандай бар дейт. Misvaktын башын тазалап жуусаң катуу болот, эртеси күнү жумшак болуп калат. Аны кыркы салып бери алмасаң дагы катуу болуп калат. Катуу менен тазалайсың, барып кайра жумшап калат. Десем, демек бар турбай анда шариятта дейт да. Карасаңыздар, кыскасы тазалык бардыгы бар бизде уруксат берилет. Мисалы орозодо тамак жебейсиң, ооз жыттанып калса деле эмне misvak менен тазаласаң шарият уруксат берет. Ал ооз ачылбайт. Мына Алла разы болсун. Эми бул жерде туугандар Кадыр түн боюнча да кыскача айтып кетели, убакыт дагы жакындап калды. Кадыр түндү бул орозонун акыркы 10 күндүгүнө Кудай Таалам жашырып койгон. Жуп күннен так күнгө өткөн түнү. Мисалы 20-сынан 21-не өткөн түнү, 22-синен 23-не өткөн түнү, 24-нен 25-не өткөн түнү, 26-сынан 27-сине өткөн түнү. Ошол күндөрү мисалы 10 күнүн ичинде издегеле дейт да. 28-нен 29-на өткөн түнү. Бирок бизде алымдар көпчүлүгү ошо Кадыр түнүнүн кээ бир белгилери бар дейт. Ошо кээ бир белгилерин эмеден байкаган дейт да. 26-сынан 27-сине өткөн түнү байкаган дейт. Ошол себептен ошол болушу мүмкүн деген, ошого бардыгы ошол күндө ордон Кадыр түнүндө тосуп атабыз да. Бирок 20-сынан 21-ине, 22-синен 23-үнө өткөн түнү ошону тосушубуз керек да.